Бүгүн 17 сентябрда Агартуу министри Догдургүл Кеңдербаева Бишкек шаарындагы мектеп директорлорунун окуу тарбия иштери боюнча орун басарларына алтын казык ноутбугун тапшырды. Бул иш-чара билим берүү тармагын санариптештирүү боюнча Агартуу министрлигинин аракеттеринин алкагында өткөрүлдү. Жаңы ноутбуктар мугалимдердин ишин жеңилдетип, окуу процессин заманбап деңгээлге чыгарууга багытталган. Ар бир ноутбук сапаттуу лицензиялык программалар менен жабдылып, 3 жылдык кепилдик менен камсыздалган. Министрликтин өкүлдөрү белгилегендей, бул кадам билим берүү системасын өркүндөтүп, окуучуларга сапаттуу билим берүүгө кошумча шарт түзөт. Кыргызстан санарип дооруна кадам таштады. Бардык окуу китептери атайын платформага жайгаштырылып, мугалимдердин жүгү жеңилдеп, журналдар автоматташтырылды. Ар бир баланын окуусу толук көзөмөлдө. Ал эми өзгөчө колдоого муктаж балдар үчүн бала бакчадан баштап санариптик мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Агартуу министри бул билим берүүдөгү жаңы доор деп белгиледи. Номер 49 мектеп директорунун орун басары Кубатбек кызы Чынара.